Assalamu алейкум, кутман күнүңүздөр менен урматтуу биздин Талаш шаарынын жергиликтүү тургундары. Бүгүнкү күндө бизде Талаш шаарында, тагыраак айтканда Оторбаева көчөсү, Газпром спорт комплексинин тушунда болжол менен 150 метр айдагандан кийин ушул чоң участогу менен фазенда жаңы там менен сатка чыгып жатат. Экранда көрүп атасыздар, өзүңүздөр үй ээсинин номери бар. Участоктун сотиги 50 жана тегерегин бардыгы плита менен курчалган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул сарай узундугу 32, туурасы 11 метр. Мен сиздерге толугу менен тарт бермекчимин. Үй ээлери айтат, баасы келишим түрдө дейт. Мен сиздерге азыр ичин толугу менен тарт берем. Киргенде эле өзүңүздөр көргөндөй, бул сарайдын ичи жаңы салынган экен. Заливкасы куюлган, толук түрдө бүгүнкү күндө сарай катары өзүнүн кызматын аткарганга даяр экен. Бул жагы аткана, уйкана, оң жак бети койкана экен. Электричествонун баары киргизилген экен. Эшигин алдын көрүп атасыздар, двор аябай кенен. Бул жерде 8 түп терек бар экен, 800 түп. Анын 70% ушул участокко карайт экен. Калган 30% мэриянын балансында дейт. Үй ээси айткандай, бул жакта 600 түп чөп бар экен, жана 8 фургон майдаланган чөп бар экен. Мен сиздерге азыр үйдү да тарт бермекчимин. Үйдүн размери 9x12. Үйдүн ичи 4 бөлмөлүү. Санузел кухняларын санабаганда, үйдүн ичинин бардыгы азыркы жаңы заманбап стиль менен ремонттолгон экен. Азыр мен сиздерге үйдүн ичин толугу менен тарт берем, аягына чейин көрүңүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде топка экен. Бул жер электрический да топка, плюс өзүңүздөр от жаксасыздар да болот. Бул жага киргенде эле санузел, үй ээлери айтат, центральный канализация кошулган экен. Бул жерде душ, туалет, аристон бүт бардыгы орнотулган. Адан чыккандан кийин эле сол жагы, бул жагын детский бөлмөдө кылса болот, кухняда кылса болот. Каласыздар, спальныйда кылсасыздар болот. Үйдүн бардыгы ак түстө дизайнда жасалган экен. Бул жеринде кухня катары жасаган экен. Холодильниктер турат. Паровойлордун бардыгы туташылган. Будан ары киргенде бул жери зал десек болот. Бул жери чоңураак зал экен. Люстралардын бардыгы жаңы. Андан ары залдан бул оң тарапка киргенде бул жери дагы спальный комната экен. Үйгө мебелдерди алып кирип, ар бирин өз ордуна коюп, кирип эле жашасыздар болот. Бул видео менен бардыгы менен жакындарыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Балким таппай жаткан бир кардарга сиздер себепкер болуп калышыңыздар мүмкүн. Ар дайым биздин каналга катталыңыздар, экрандан алыстабаңыздар. Чоң рахмат.